Assalamu alaikum. Mekendештер. Урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Биз Татка айыл өкмөтүндөбүз. Мачак айылы. Учурда снос иштери бул жака дагы келип, биз учурда Мачак айылына келип калдык. Снос иштери очерт бул жака келиптир. Ошондуктан толугу менен сиздерге тартып көрсөтүп бермекчибиз. Жол негизинен өтө тар. Могул жердеги турган здание ушул Татка айыл өкмөтүнүн кеңсеси. Жол негизинен өтө кеңири, бирок мындай болуп жолдорду өтө кеңири ээлеп алышкан. Бул жакта эскертүү берилип, уже алдыга жылып башташты. Снос иштерин жазып кеткен, бирок негизинен реакция эч козголо элек. Учурда мындай соода түйүндөрүн ачып алышкан бул жерде. Туура магазиндерди ачсын, элге кызмат кылсын. Ар бир жараныбыз өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын багыш керек. Бирок көчөгө чыгып алгандары негизинен өтө туура эмес иш деп эсептейм. Көчөнүн тарлыгы, бул жакта экскаватор жүрөт. Жол негизинен бир размерде кеткен эмес. Бул жактар өтө тар болсо, бул жактар кеңири. Бул жакта үйлөр тегиз түшкөнү менен мына жака келип, мына үйлөр чыгып кеткен. Ош шаарында 3 күн 4 күндөн бери жамгыр жаап жатат. Алыста жүргөн мекендештерге жакшы жаңылыкты айтып койсок, Россиянын суугу Кыргызстанга келип калгандай. Эмнегедир климат өзгөргөнбү? Кыргызстанда Ошто учурда өтө суук. Бул жакта жарандарыбыз каршылыгын көрсөтүп жатат. Сиздерге эскертүү берилгенби, берилген эмеспи? Эскертүү берилген, берилген эмеспи? Эскертүү алганым жок. Алганым жок. Эскертүү берилген эмеспи бул жака? Канча күн болду? Жарым ай болду. Бул жакта эскертүү берилгенине 2 ай болгонуна карабай бузган эмес. Негизинен учурда мамлекет өзүнүн бузуу техникасын алып келген. Жана азыр бузабыз деп жатышат бул жакта.
Негизи үйдөн 7-8 метр забор бери турат негизинен. Көчөдөн бул жагдагы 7-8 метр бар экен. Ондай бактырактар тигилген. Бул жака гүлдөр тигилген. Азыр укук коргоо органдары бул жака кандай реакция козгойт жана эмне кылышат учурда буну көрүп жатарбыз. İsrail aka buz dedi. Buzer ile araba sırası biz tost sırası dedi. İyi oğlum. Doğan o kadar ben ölçe verip ketken. Toxtatdı, bunu ölçe verip. Durmaz devalüzasyon etmez. Ne oldu ki sen keyin aç. Bunu aldın aç. Arkitekturda bordım. Бул жерде архитектура менен жарандын сөзү бири-бирине дал келип айтат. Негедир бирөө айтат эскертүү берген эмесин дейт, бирөө айтат эскертүү берилген дейт. Буга Ne taktınız? бул жараныбыздын суранычы менен өзүн бузам деди. Бул жерде улут коргоо милициялары эч бузганга уруксат бербеди. Бүгүн жараныбыздын өзүнүн макулдуулугу менен бузула турган болду. Кран кете турган экен. Эртең. Жок, эртең бузабыз дейт. Бүгүн эскертүү бериптир. Негизинен бузула турган сода түйүндөр өтө көп экен. Бул жакта контейнерлерди коюп, мини магазиндер, чайханалар өтө көп. Бул объект ушу Датка айыл өкмөтүнүн корпусу. Айыл өкмөтү. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, барыңыздар. Ой пикир калтырып, комментарий жазып коебуз.